Ага. Siz men жолугушканга бирөө келиптир. Шаарчадагы жумушчулардан экен. Чакыр кирсин. Кириңиз. Кутмангүл мырза. Атым Ахмет. Ахмет кел. Кош келдиң, кел отур. Бүгүн сен сүйлөп атканда мен да фабрикада болчумун. Туура айтасың. Бүгүн унчукпасак эртең мындан да жаманын күтүүгө туура келет. Корлууданын бул кылганы биринчи жолкусу эмес. Канча жылдан бери бизди кыйнап келет. Сага баракелди, Ахмет. Бирок бул ишти экөөбүз жалгыз бүтүрө албайбыз. Башкаларды да көндүрүшүң керек. Сенин башка досторуңду дагы. Жумушту баарыңар чогуу ташташыңар керек. Макул мырза. Үйлөрүнө барайын анда мен. Андай мындай деп айтып көрөйүн. Ансыз эле тиги зөөкүрдү эч ким жакшы көрбөйт. Сенин анткениң менен коркуп жатышпайбы? Мында кетсе болбойт. Сенин досторуң коркуп беришсе, таксиң корлууда да билгениң кыла берет. Досторум арасында урматым жакшы. Сөзүмдү кушаар. Буюрса бири-биримдикке келебиз. Сага ишенем, Ахмет. Кана көрөлүчү. Сен эмне кылып жүрөсүң бул жерде? Сүйлөшкөнү келдим. Корхан. Карасаң буларды суранам. Жалынам, карап чыксаң буларды. Баары бүгүн колума тийди. Бул эмне? Врачтан аныктама. 3 башка доктордон. Кош бойлуу экени тастыкталды. Сага чын айтып атам, бул жолкусунда чын эле кош бойлуумун. Эгер буларга ишенбесең, сен каалаган докторго баралы. Тесттен өтөлү. Сен кандай кааласаң, макулбу? Сенин кош бойлуулугуң мени кымындай да кызыктырбайт. Макул, кош бойлуу экенсиң. Менден экенин кайдан билем? Корхан, мындай оюңа кантип келди? Башка кимден болмок эле? Албетте сенден. Мени ук, суранам. Мени кечир. Бүлент менен ортобузда эч нерсе жок. Мен бир гана сени сүйүп келдим. Сени эч кимге алмаштырбайм. Баламдын атасы сенсиң. Жетишет, Жахиде. Жетишет. Сени көргүм да келбейт. Сага жакындоону да каалабайм. Сени менен сүйлөшүүнү да каалабайм. Чыгып кет бул жерден. Чыгып кет. Чык! Мен баарын сен үчүн жасадым. Атаңдын алдында аз да болсо эркек болсун деп кылдым. Эгер мен азыр ушул абалда турган болсом, эгер биз азыр ушул абалга келип калсак, анда баары сенин айыңан, сенин айыңан. Жогол. Жогол дейм. Чыгып кет үйдөн. Чыгып кет дедим. Чык! Макул. Макул, мен кетем. Кетем. Бирок баламдын атасы сен экениңди тастыктайм. Тиш щеткаңды алып кетип баратам, ДНК аныктамасын жасатам. Ошондо сүйлөшөбүз. Жахиде. Жахиде. Ачкычты таштап кет.
Сухан, Канча жолу чалдым, эмнеге албай жатасың телефонуңду? сүйлөй турган алым жок. Элестетип атам. Болгондорду уктуңбу? Ооба. Атам менен урушуп кеттим. Каяктасың? Нишан ташындамын. Бара калайынбы кааласаң? Жок, жок. Мен бир аз жалгыз боло турайынчы. Макул. Бирок бир нерсе керек болуп же сүйлөшкүң келсе мага чал. Макулбу? Макул. Жакшы жат байке. Сюхан Авкөшкүндө экен. Бүгүн Корлудагы апама баргам, Сюханды да көрдүм. Аябай капалуу эле. Алыстарга кеткиси келип атыптыр. Алыстарга дейсиңби? Мисалы каяка? Өтө алыстарга. Анда учак менен экен. Жок, жөө басып кетет экен. Мен эч самолетко отурган эмесмин. Дагы эмнелерди кылган эмессиң, Рыза? Эч уна айдап көргөн эмесмин. Деңизге түшкөн эмесмин. Стамбулдун сыртынан башка жака чыгып көргөн эмесмин. Анан эч сүйгөнүм болгон эмес. Ой, тууганым. Сен эч жашабагандайсың го, тууганым. Мисалы эч авокадо жеген эмесмин. Артишок да. Анан тиги барго курма, помидор сыяктуу болгон. Аны да жеген эмесмин. Мейли, мындан кийин жейсиң. Бирок курманы күтүшүң керек, ал бышып бүттү да. Ага? Тиги тамак азыр бышып калмакта. Жей бергиле балдар. Мен бир аз сыртка чыгып келейин. Сюханга барат. Эртең менен эле ажырашты го. Анан Суханга бармак беле. Келмелдешебиз. Койчу Ширин, бар, дастарконуңду жайчы. Жаш бала болуп кетесиң да. Сюхан. 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 Сен кантип кирдиң? Чын эле кеткен жатасыңбы? Кайда? Европага. Балким андан да ыраактарга. Канчалык алыска кетсең да менден кача албайсың. Муну билесиң да. Мен ар дайым ушул жерде болом. Балким акым жоктур минтип айтууга, бирок кетпе. Сени сагындым.
Сухан, кандайсың жаным? Өзүң элесиңби? ооба, Эмне болду? Үнүң башкача го. уктап калган экем, азыр ойгондум. Тура калсам башым айланып кетти. Ой, Сухан, кечирленбей доктурга барчы, мен корко баштадым. Улам эле кускуң келет. Башың айланган болсо... Менин оюма бир нерсе келди, бирок... Же болбосо... Же болбосо эмне? Болушу мүмкүнбү? Уф, Ширин. Жок, кандай нерсе болушу мүмкүн эмес. Өзүң ишенип атасыңбы? Каяктагы нерсени чыгарып эле басып жүрөсүң. Сага маанайым жок деп атам, чарчадым дейм. Андай нерсе жок. Макул жаным, сен жок десең жок да. Бирок мени угуп сөзсүз доктурга бар, макулбу? Барам деп сөз бер мага. Макул, эртең барам. Жесурчу? Сага барган жокпу? Жок. Эмнеге? Кечинде чыгып кеткен болчу, сага кетти деп ойлогом. Неге келмегиле? Сен биздин ажырашканыбызга да эле күн албай жатат окшойсуң. Сен көндүңбү? Макул, койчу. Мен жатайын. Жакшы жат, өчүрдүм. Макул алтыным, макул, жакшы жат. Бейпилтүн, мени ук. Эртең доктурдан чыгаарың менен чалып кой, күтөрүп өлүп калбайын. Макул, чалам. Жакшы жат. Башкы уста Ахмет элди ошол күттүп атыптыр. Дагы эле ошол акмакпы? Эмне дарты бар экен? Ал да иштен кеткиси келип калган. Анысын биле албадым. Ишти таштайлы, чогуу бололу деп жаткан. Бул жактан жумушчуларды дүрбөтүп жатыптыр. Кайсаң? Оюнда иштен кеткендерди ушинтип кайра ишке алдырам деп атса керек. 3-5 киши нааразы деп талаптарын аткара койчу киши эмеспиз да. Сен эмнеге муну мага айтып отурасың? Чечпейсиңби? Сага да түкүрүп отурбайын. Мүдүр менен сүйлөштүм. Бирок азыркы шарттардын ордуна башкасын табуу кыйын дейт. Анархист болгону менен ишини мыктысы экен. Анын бир тууганы район акиминин жеке секретары болот. Менин колумда жакшы материалдар бар. Эки ооз сүйлөшкөнчө чай ичели, ал экөөбүз сүйлөшчү сөздөр бар. Мындан башкасы алым жетпейт, мырзам. Булар менен алып туруша албайм. Сени кантип колго алышты? Я, коркуттубу? Сен да анын курулай коркутууларына ишендиң, ошондойбу? Курулай эмес. Колунда кандайдыр далилдер бар экен. Кандай нерселер бар экен колунда? Мага тиешелүү болгондо эч тайсалбайт болчумун. Бирок ал мени бир тууганым менен коркутуп жатат. Өлүм менен коркутуп жатабы? Андан да жаман, мырзам. Өлүмдөн да жаман. Намысын, абийирин бир тыйынга түшүрмөкчү. Мен үнүмдү баспасам, бир тууганымды күйгүзөт. А үнүңдү бассаң баарыңарды күйгүзөт.
Жашыруун камера коюп туруп үйүнө канча күндөн бери карап отурат экен. Биздики болсо бир тууганына бале болбосун деп корккондон баарын өчүртүп салыптыр. Ардан сабылбайт бекен. Жыйынтыгында таксинден бул кылганы мыйзамга туура келбейт. Айта бер. Сизге кабарым бар. Шарчада катуу ызы чуу башталды. Тынччылык эмне болду? Ахмет бар эмес беле? Бүгүн келди го үйгө. Ооба. Инисинен айрылыптыр. Эмне деп атасың сен? 1 саат мурун шарчанын сырт жагында өзүн атып салыптыр ага. Керек болуп калабы деп айтканы келдим. Жакшы кылдың, жакшы. Рахмат. Бирөөнү өлтүргөнгө чейин алып бара турган таксиндин колундагы ал эмне жазуу болду экен? Таксин дагы бирөөнүн өлүмүнө себепкер болду. Эмнеге? Өзүн атып салыптыр деди го. Кандай айырмасы бар? Ооба, ошентти анан жыйынтыгында маселени ошол жаратып атпайбы? Арызданса болбойбу? Рыза, бул жер Корлуда. Мыйзам чегинде эч ким иш алып бара алган жок, мен дагы. Анда мыйзамдардан четтеп иш алып барсак кандай болот? Таксин Корлуданы жок кылуу үчүн эмне керек болсо баарына даярмын. Эмне ойлонуп атасың? Аны өз куралы менен жок кылам. Ал акмак адамдарга кандай мамиле кылып атса, мен дагы дал ошол ыкманы колдоном. Ал өз куралын алып башына өзү такап туруп, өзү тапанчадан ок чыгарат. Дал ошондой. Эмне ишиң бар сенин бул жерде? Сени көрөйүн деп келдим. Неге? Бирдеме болдубу? Мен да сенден ушуну сураганы келдим. Мага айтчу сөздөрүң барбы, Сюхан? Жок. Неге? Коштошпой туруп кеттиң барбы? Же кетем деп калп айтып койдуң, кайсынысы? Жок. Азыр караштырып атам. Ыңгайлуу жер тапсам кетем. Балким сен үчүн бул жакшы болор. Балким. Үмүтүм чоң. Эгер бир күн кайтып келе турган болсоң,
анда мага чындап турмушка чыгасың. Бирок мени сүйгөнүң үчүн, атаңды жазалоо үчүн эмес. Андай нерсе эч качан болбойт. Сюхан, бул жашоо абайлап сүйлөш керек. Эмне болуп кетет, аны биз билбейбиз. Эч качан деп айтпай жүр. Өзгөрүп турганыңдан өзүң чарчаган жоксуңбу? Ким, менби, кантип? Билбейм, батыл өзгөрүп атасың го. Жүрөгүм эмне десе ошондой кылып жатам. Мунун эмнеси жаңылыштык? Башымды айлантып атасың. Бирок максатың орундалбайт. Биз ажыраштык. Бүттү. Ооба, ажыраштык, сүйүүгө карабай. Иштеп атабы, маселе жокпу? Жо, баары жайында. Макул, мен бул жердемин. Рахмат. Кандай гана бактылуу адамсың сен, Алемдар уулу. Кош келдиң, Жахиде. Сен кантип кирдиң? Менин аз да болсо талантым бар, билесиң да. Чындыгында мен сага бир сунуш менен келген болчумун. Бирок анан буларды көрүп калдым. Демек сен кош бойлуусуң. Ушул себептен турбайбы? Демек кош бойлуу болгонуң үчүн мени жарым жолдо таштадың, Жахиде. Туурабы? Эрте төрөп койдуң дегендериң калп болчу, ошондойбу? Кандай сезим экен, Жахиде? Эмне сезип жатасың? Курсагыңда бейгапар, кичинекей, алсыз бир жан болгон кандай экен? Аябай коркуп жатасыңбы? Себеби бул бала кымындай бир нерседен жапа чегип калышы мүмкүн. Мисалы, күтүлбөгөн жерден түшүп калышы мүмкүн, туурабы, Жахиде? Суранам. Ага эчтеке кылбачы. А менин балам эмне болот, Жахиде? Сен мага ошону айтчы. Сен үчүн төрөгөммүн ал байкуш баланы. Ага эмне болот, Жахиде, эми айт мага. Кечирчи мени. Кечирим сураганыңдын мага эмне кереги бар, я? Эмне кереги бар? Жаңылыш жыландын куйругун бастың, Жахиде. Жаңылыш адамды тандадың. Көрсөтөм мен сага. Ким экенимди сага эле эмес, тиги үй бүлөңөдө азап эмне экенин көрсөтөм. Коркунучтуу түшүңөрдүн каарманы болом. Баарыңарга көрсөтөм ким экенимди. Баарыңарга.
Сюрприз, мен келдим. Кош келдиң. Азыр чыгасың, каяка баратасың, качан кетесиң, каяка барарымды чечелекмин дебедиң беле? Эч жака кете элекми, Ширин? Буюмдарымды алган келдим. Ылдый жактагы үйдө болом. Ошондой десең. Бирок бул кетпейм дегендикке жатпайт. Албетте жаным, аны түшүндүм. Ошентсе да жакшылап ойлон. Анан доктурга бардыңбы? Барып келдим. Эмне деди? Эч нерсе, ооруган жерим жок. Макул, аны түшүндүм. Тиги болдубу? Тиги. Эч нерсе жок дейм, Ширин. Болдучу, кайдагын айтасың. Мен чыгып атам. Атама көрүнбөй чыгып кетейин. Макул. Рахмат. Жүр анда. Арты кайрылуу болсун, Ахмет. Рахмат ага. Корлууда жок кылдым мен инимди. Эмнеге бат эле жеңилип бердииниң, Ахмет? Согуш жаңы эле башталбады беле? Кээ бир адамдар ошондой. Күрөшүүнүн ордуна кол кушуруп туруп беришет. Эмне кылмак элек? Азапка салды. Бизди, үй бүлөсүн азапка салды. Корлууданын азапка салган акыркы үй бүлөсү болосуң, Рахмет. Жайы жаннаттан болсун. Тамак азыр даяр болот. Дастаркан жая берейинби? Жок, ач эмесмин. Үйүбүздү карасаң, жаназа жерине айланды. Үйгө келгин келбей калды. Сухан кайда? Күндүз келип кетти. Буюмдарын алганы келиптир. Кетем деп атат, каяка кетет экен, айттыбы сага? Жок. Билбейм, айткан жок. Мекенин таштап кете турган болсо атасына да кабар берип коер. Таксимбей? Таксимбей сизге чалып жатышат. Ким экен? Түрмөдөн дешти. Алло. Адалет, көзүмдүн нуру, кандайсың? Жакшысыңбы? Же бирдеме болдубу? Жакшы, баары жайында. Жөн жай эле чалдым, үнүңүз дугайын деп. Рас кылдың, жакшы болду. Мен сени билем го, кыжаалат болбосун деп жакшымын деп атасың. Кудай көрүп турат го кыйналып атканыңды. Мага кабатыр болбоңуз, Таксимбей. Аягында ушуну көрмөкмүн. Жазамды тартып жатам. Андай дебечи, сенин эч кандай күнөөң жок. Тигилердин айынан ушундай болду. Иман болору болду да, мааниси деле жок. Сизди көрбөгөнүм эле болбосо баары жакшы. Мени сурабай эле кой. Сенсиз жашоого окшобойт турат, Алет. Акыркы 30 жылдан бери сенден алыс калган эмескем. Сен жашоомдо пайда болгон күндөн бери жалгыз калбаптырмын. Баары кеткен учурда деле сен жанымда болчусуң. Мен азыр деле жаныңыздамын. Бассам турсам оюмда сиз. Жүрөгүм ансыз деле сиздики. Мени ыйлаткан турасың, жаным, унчукпа. Сизге эч нерсе болбосо экен деп түн уйкуман аздым. Эмне кылдыңыз? Таптыңызбы тиги адамды? Рызага жардам берген адам кармалдыбы? Дава элекмин. Бирок колго түшөт, албетте Салихти койдум Рызанын артынан аңдып жүрөт. Баары бир жолга Рыза деген акмак тиги жардамчысы менен. Ошондо көрөт тозок эмне экенин. Кудай сактасын, сизге залакасы тийгизбей кармалып калса экен эми. Башка эч нерсе кереги жок. Сен мага кабатыр болбо, бир аз дагы чыдап тур. Бир айласын таап куткарам сен ал жерден. Rıza.
Кечирим сурайм. Эшикти какыласам укпай койдуң эле. Эмне керек? Жесур ага сени чакырып атат. Макул, айтып кой, азыр барам. Макул. Кел. Мени чакырдыңбы? Кел, Рыза, кел. Рыза. Артыңдан аңдып жүрүшөт экен. Таксин корлуда. Артыңдан киши коюптур. Аны байкадым. Каяка барсам артымда бирөө жүргөн болот. Тиги аңкоону таксин койду деп ойлонуп койгом. Мага эмнеге айткан жоксуң? Эмне кереги бар? Өлтүрө турган болсо эбак эле ал ишин жасамак. Тиги аңкоо жаңы келген бул ишке. Анан да карап турсаң, оюнда мага билдирбей аңдып жүрөм десе керек. Бирок кебетесин көрсөң, күлө берип ичиң эзилмек. Дарактардын артына жашынып карайт. Эгер мени бир саамга жоготуп алса, дүрбөлөңгө түшүп ортого чыга калат. Анан тегерен жүрө берет шашкалактап. Анан мени таап алып жырга отуруп калат. Келес о. Түшүнгөн жокпу сенин билип калганыңды? Жок, билдирген жокмун. Мейли байкуш, жүрө берсин. Бул ага иш болуп берет. Нанын тартып албайын деп, мага да көңүлдүү ал менен. Сен аңкоо деп аткан кишиң Салих. Таксин корулууданын ыплас иштерин бүт ошол жасайт. Чын элеби? Жанында жүргөн кишиби? 30 жылдан ашуун анын жанында иштейт, оң колу. Ошондой бекен. Колунан иш келбесе дагыбы? Аны тоотпой жатасың. Бирок ал акмак өтө куу. Чыны карамза, амал кой киши. Сууга алып барып сугарбай келет, абайлап жүр. Ошондо кандай? Мени өлтүрөт бир күнү, бирок убагын күтүп жүрөт дейсиңби? Мен ал жагын биле албайм. Сен абайлап жүр, жетет ошол. Анан дагы таксин корулуда адалетти качырып кетиш ыктымал. Аны кылса таң калбайм. Андай нерсе болушу мүмкүн эмес. Эгер чын эле тиги аял атамды өлтүргөн болсо, качырууга жол бербейм. Колубуздан эмне келмегиле? Тоскоол болобуз. Кантип? Алгач күтүшүбүз керек. Эгер чын эле корулуда ушуну жасай турган болсо, ошондо ойлонобуз эмне кылышты. Эртең жолугуу күнү. Кааласаң мен карындашыма жолугуп келсем болот. Сүйлөшүп көрөйүн. Чын элеби? Ошондой дейчи? Ал бөлмөгө биз кирсек болбойт дагы, бирок Рызага уруксат берип койдубу? Жесур аганын билгени болсо керек. Жок, эми мен антип жабык эшик артында эртеден бери шыбырашып эмне темада сүйлөп атышат, кызыккан деле жокмун. Рыза мага да кызыктай көрүнө баштады. Айттым беле сага. Бирок Кемаль, мен ойлондум. Эмне кылсын байкуш? Сен айттың го ажаткана сыяктуу жерде 30 жыл жашаптыр деп. Адам жин болуп калбайбы? Анан байкуш эч нерсе көрбөптүр, жашабаптыр. Жашоосу бир бөлмөдө өтүптүр. Анын үстүнө күнөөсүз камашыптыр. Адалет ай мынчалык ташбоор аял. Адам бир тууганына ушуну кылабы? Ай, Кемаль, эмнеге унчукпай атасың? Жөн эле. Сага бир нерсе болгон. Жөн жерден мындай кылбайсың. Кызыктай киши деп. Айт бол. Мен жана бөлмөсүнө кирдим го. Эшикти ача койсом, колунда бир папка бар экен. Мени көрүп шашкалактап калды. Кылмыш жасап аткансып, жапканга шашып мени жактырбай карап калды. Мынасы сага. Ал папкада эмне бар болду экен? Ширин. Суранам. Бөлмөсүнө кирип карачу болбо, сенден суранам. Ким, менби? Койчу. Кемаль, бизге эч кандай тиешеси жок.
угуп калат эми. Сен мени ким деп ойлоп атасың өзү, койчу. Бер мага. Ал. Байке, эмнеге чалбай жатасың? Кабатырланып атам сенден. Мен да сени менен сүйлөшөйүн дегем. Оюм бир жерде эмес, эмне кылышымды билбей турам. Сурана, маалымат аларың менен мага чал, жарайбы? Өптүм. Алло? Эжеке? Кутман таң. Кандай кат? Корханданбы? Жок. Кечээден бери сүйлөшө элекпиз, чалып ала албай койдум. Кызык. Сен алып келбей эле кой, мен барам анан. Макул. Анда көрүшкөнчө. Чыгып атам. Макул. Адам жакшыбы жаманбы бир тууганын жакшы көрөт, кыялбайт. Ал үчүн кыжаалат болот. Эмнеге келдиң? Дагы эмне керек сага менден? Дагы мен бул күнгө чейин эмне сурадым сенден? Рыза. Ойной турган алым жок. Чын эле. Отур. Мен бул күнгө чейин бир гана нерсе сурадым сенден. Эркин бол дедим. Сен менден Таксимбейди сатып кетишимди кааладың. Эркин болуу үчүн аны сатып кетишиң керек болчу. Бирок сен анын ордуна туткун болууну тандадың. Мен жалганды эмес, чындыкты тандадым. Ошол себептен бул жердемин. Сенин чындык дегениң көптөгөн кемчиликтери менен чындык болду. Эч болбогондо жаным тынч. Андан дагы коркуу менен жашабай калдым. Анткени жашоо дегенде түшүнбөй жатасың. Сүйүктүү карындашым, себеби бул жерде жашоо жок. Өлүп каласың. Ук, менин бүт жашоом бул жерде өттү. Ал жашоо эмес, азыр эркинмин, жашагым келип турат. Бирок ал кандай болот билбейм. Силер өлтүрүп койгонсуңар мени. Арманыңды айтайын деп келдиң беле? Эгер мени Таксимбейге каршы үгүттөп аткан болсоң, аракет кылбай эле кой. Колуңан келбейт. Бир тууганыңдын ажалын колдоо үчүн өзүңдү курмандыкка чалып атасың. Анын дагы бир курмандыгы болгон өз агаңды жек көрөсүң. Эмнеге? Мен сага эмне кылдым, Адалет? Уялбай ошону сурап атасыңбы? Чынында мен сени жек көрүшүм керек эмеспи? Ал киши мени түрмөгө тыгып атканда үнүңдү да чыгарбай отургансың. 30 жыл бир да жолу көрөйүн деп келген жоксуң. Жалгыз таштап койдуң мени. Өлүшүмдү кааладың. Сен бул жашоодо сени гана тааныйм. Азыр да ошондой. Бирок сен мен үчүн чоочун кишисиң. Сен корулууда мени кантип унутуп калса, сени да дал ошондой кылып унутат. Көрөсүң. Ошол күн келгенде эстейсиң бир тууганыңды. Качан алып келишти? Бүгүн таң атпай, бири сага, экинчиси Таксимбейге экен.
Сухан, жаным, менин суп сулуу карындашым. Кандай болгон күндө да каяка барбайлы эсиңден чыгарба. Сен ар дайым менин карындашым бойдон каласың. Биз эч качан ажырашпайбыз. Эмне деп жазылыптыр? Билип турам, мага ачууланасың. Капа болосуң. Балким мени жек көрүп каласың. Бирок кийин түшүнөсүң. Корхан Корлуда болуп жашоо канчалык кыйын экенин. Кемсинтүүдөн, кадыр баркы жок болуудан, алдагандан, акыркы орунда болуудан, канчалык аракет кылганыма карабай, мээрим ала албаган бала болуудан, өзүмө ишенбөөчүлүктөн кандай тажаганымды түшүнөсүң. Сенден башка мени эч ким жакшы көрбөйт. Ал гана эмес, аялым да мени алдай алат. Атам үчүн чымынчалык да баркым жок. Өзүмдү ушунчалык күчсүз, кереги жок, барксыз сезип келгенимди айтып бүтүрө албайм. Мындай жашоо мага өтө оор. Сухан, мындайга чыдай албай калдым. Апам каза болгондон бери ушуну каалап келгем. Апамдын жанына баратам. Ошол себептен бактылуумун. Суранам. Суранам, кечир мени карындашым. Сени аябай жакшы көргөн байкең. Корхан. Сухан, айтчы мага эмне деп жазыптыр Корхан? Жаның кыйган атыптыр. Эмне деп атасың? Жаның кыят. Кудай сактасын, ошондой кантип болсун. Сухан, жакшы элесиңби? Жетиш барышым керек, токтотуп калышым керек. Макул, азыр. Мен ага тоскоол болуп калышым керек. Жетиш барышым керек. Мен да барам. Нишан ташына кеттим. Сен кал, полицияга бар бер. Нишан ташында болсо керек. Мен ошол жака барышым керек. Сага эмне керек? Шашып атам, муну аңды ал жолдон. Каяка баратасың? Түшүндүрүп отурууга убактым жок. Шашып турам, жолду бошотуп кой. Кое турсаң 1 мүнөт. Жакшы эмессиң го, эмне болду? Гурхан табышым керек. Өзүнө бирдеме кылды окшойт. Макул, жүр анда. Жүр, мен сени жеткирип коеюн. Кереги жок. Кереги жок. Сөзүмдү ук, мындай абалда унаа айдоого болбойт. Мен жеткирип коем. Сөзүмдү ук.